Бир кыздын апасы 3 неберенин чоң энеси Мамлекет Касымова көп жылдан бери кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканасында иштеп келет. Мамлекет айым туулгандан сүйлөй албайт жана укпайт. Мындан улам алгач ишканага келгенде көнө албай, сүйлөшүү кыйын болгонун айтат. Акырындык менен баарын үйрөнүп, азыр ишканадагы мыкты тигүүчү. Men deydi, ishlaganimga 33 yil bo'ldi deyapti. Менин иштегениме 33 жыл болду. 4-этаждан баштап, 2-чи, анан минтип 1-чи этажда ар түрдүү иштерди иштеп келе жатам. Бул жерден халат, шейшеп, матрас, көрпө, медициналык халаттарды, түрдүү формаларды тиге атабыз. Иште баары жакшы, аябай кубанычтамын. Hammasi yaxshi ish deydi. Planlar joyida. Ар бир адам уникалдуу, кайталангыс талант болгону ал адамды жакшы таанып, сүйлөшө билиш керек. Мындай ойду бул ишканада иштеген Роза Жораева дайым айтат. Себеби алгач ал бул ишканага келгенде бир да адам менен сүйлөшө алчу эмес. Азыр болсо баардык кыздар менен жакшы тил табышып кеткен жана бул жерде кээде котормочунун милдетин аткарат. Bu ishxonaga kelganimda 80-yilda keldim. Бул ишканага 80-жылдары 20 жашымда келгенмин. Алгач кыздар менен сүйлөшүштү билбейт элем. Мага өздөрү кичинеден кантип сүйлөшүүнү үйрөтүштү. Азыр бири-бирибиз менен дос болуп калганбыз. Бирибиз билбей калсак, экинчибиз үйрөтөбүз. Көзү көрүп турган, бирок кулагы укпай, сүйлөй албаган кыздар менен сүйлөшүү өтө кыйын. Ошентсе да тил табышып иштешип атабыз. Bizga borib kelish qilamiz. Жериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы, кыйналбай? Проблемалар жокпу? Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Оштогу үйрөтүү өндүрүштүк ишканасы жоопкерчилиги чектелген коомунда 27 адам иштейт. Алардын 17синин мүмкүнчүлүгү чектелген. Мындай адамдар менен иштешүү бир алды кызыктуу болсо, бир жагынан оор. Негизи мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жарандарга негизи иштеш аз аз кыйынчылык болот иштегенде. Себеби мисалы аз маз угуу жагынан проблемасы барлар үчүн сүйлөшүш кыйын да, себеби алар сүйлөй албайт. Ошон үчүн алар менен өзү бир переводчик болот, ошол переводчик менен гана сүйлөшөбүз. Ишкана мамлекеттик буйрутмаларды аткарат. Негизинен 4 тармакта иш алып барат. Тигүү тармагы, эмерек чыгаруучу цех, сваркалык иштер жана матрас жууркан тигүүчү цех иштейт. 2020-жылы пандемияга байланыштуу заказ токтогон. Азыр кызматкерлер былтыркы жылкы заказдарды бүтүрүп жаткан мезгили. Азыркы күндө бизден мамлекеттен заказдарыбыз айтпадым, заказдарыбыз жакшы болбой атат. Бизге мамлекет тарабынан токтом указ болгону менен, но бизге мамлекет тарабынан жакшы мындай неме болбой атат, заказдарчы. Заказ болсо, ошол мүмкүнчүлүктү заказдарды аткарган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын ишканасы болгондуктан буларды атайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды кабыл алабыз. Алар дегенибиз мисалы угуусу начар, көрүүсү начар жарандар негизиненчи. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун ачылганына 82 жыл толсо Оштогу үйрөтүү өндүрүштүк ишканасы жоопкерчилиги чектелген коому 56 жылдан бери иштеп келет. Мамлекет бул ишкананын айрым жерлерин оңдоп түзөөгө жардам берген. Ичиндеги баардык жабдыктарды ишкана өзү каржылаган. Зиягүл Болот кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.